Finansal planda уже итоги tayin deb qasib yursinlar. Misol kishini eshigini turib oldi, o'ynag'onlarni borib qiziqib ko'rsang, oylik ақшасını chiqarib o'tadi. Qancha soldingiz? 15 ming. Anan күнүнө 3 доллардан иштеп турат элек. Үйдө отуруп эле акча вложение инвестор болосуңар, инвестициядан силерге жума сайын акча түшүп турат деп бизге ушундай түшүндүрдү. Биринчи 84.800 салыпсыз, андан кийин 42.400 салыптырсыз. Өтө тажрыйбалуу жана Заур Бекежанов 2 жолу соттолгон адам бизге келет. Дусукова Айзиректин апасы мурдагы жогорку соттун төрайымы Токпаева Айнашке. Тогу мен ушинтип тажик-кыргыз уруш болуп аткан жерлерге биз ушинтип жардам беребиз. А буларга эмне? Булар деген элдин акчасын алып чыгып жүрө берет экен. Кыргызстанда каржы пирамидалары жаандан кийин чыккан козу карындай быжырап көбөйүүдө. Финансылык алдамчылыктан жапа чеккендер ар бир үйдө бар. Шылуундар эч кимди аяган эмес, акчасына күйгөндөрдүн айрымдарынын мойнунда олчойгон кредити болсо, кээ бирлери бар мүлкүнөн ажырап көчөдө калган. Маңдай тери менен тапкан акчасынан заматта ажырагандардын уйкусу качып, оорукчан болуп калышкан. Эмнеге мындай кырдаал жаралды? Мамлекеттин чамасы жетпей жатабы? Шылуунчулук канткенде токтойт? Алдыда ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Экранга жакыныраак келиңиз. Bordik. Orqa do'stlik boyag'i joshdi. Ko'pda жаңа жер айлып qo'ydi. Buni yerda chekada joshning chekasigacha 9 kilometr жол bu Кыргызстан территориясында. Бул берүүнү биз Баткен облусунун Лейлек районундагы Достук айылынан баштайлы деп турабыз. Шылуунчулуктун изи менен миңдеген чакырым жол басып өттүк. Жергиликтүүлөр Кыргызстан дал ушул аймактан башталат деп коюшат. Достук кирген жаңы жер айыл аймагы менен Тажикстанды эки тарап тең пайдаланган жол гана бөлүп турат. Быйыл Баткенде өрүк жакшы болду дейт Достук айылынын тургуну Убайдулла Узбеков. Биз барганда каарманыбыз бала чакасы менен өрүк сорттоп жаткан экен. Көп сагага байланыштуу болгондо майда болуп калды. Буасы дагы көп болсо, буасы дагы арзан болуп кетет экен да. Буасы дагы арзан болуп кетти. Бирок барага шүгүр эми. Узбеков 2022 жылдын сентябрында чек арадагы куралдуу кагылышуудан кийин ата-энесине жана бала чакасына сарсана болуп, Орусиядан кайтып келген. Үй бүлөсүн коопсуз жайга жайгаштырып, айылга кайткандан кийин айылдаштары телефондон Окей платформа аркылуу акча таап жатканына күбө болгон. Мен дагы акча сашка биринчи корктум баягыда кидалабы депчи. Мен апрель майдан бери ойноп атабыз деди. Уже салган акчаларını чыгарып, уже нормально үйрөнүп алгандар бар экен да баягы ойноп. Ойлонуп туруп биринчи $540 салат экен. Шону банкка барып салып көрдүм. Баягыларны ошо айылда ойногондор функцияларын телефондон түшүндүрдү. $540 туура $1000 болуп, бир айда чыгарып алдым эле. Кийин экинчисинде уже ойносо болот экен деп, экинчи айда уже $1000 салдым да. Бая чыгарган 1000ди кошуп, үстүгө дагы $1000 кошуп 2000 кылып салгам да. Ошол onu салгандан кийин бир жумадан кийин жабылып калды. Окей платформа 2022 жылдын майында ачылып, ноябрында жабылган. Бул платформага Достук эле эмес, чек арага чектеш бир канча айылдын тургундары катталган. Интернеттен оңой акча табууну каалагандар Telegram группага кошулган. Бая бир Хусейн дегендин бир өз Telegramда бар экен. Данныйлары шу Telegramда башында шу группада бар экен, шуну салган да. Мен түшүнгөнүм эле бир рекламалар чыгат, бая бирөөнүн рекламасын просмотр кылып лайк басасың. Көргөзүп просмотр кыласың бир күнгө канча гана немелерди. Шону кылганга төлөп берет да. Канча рекламага лайк басып турдуңуз? Көп бир тапшырманы аткарыш үчүн где-то бир 100дөн нары просмотр кыласың да. Ар бирини көрөсүң. Дагы лайк басып өткөрө бересиң. Ал кандай рекламалар чыгат эле? Кайсы тилде? Англис тилде, чет тилде, кыргызча эмес. Зарубежный эле машиналардын рекламалары, Audi же Mercedes фирмалардын рекламалары ушундай.
Узбеков Окей платформаны айылга жайылткан өзүн Хусейн деп тааныштырган киши ким экенин билбейт. Платформа тууралуу Google же YouTube'га жазып, кызыгып маалымат издеп да көргөн эмес. Финансовый пирамида уже итоги тайын деп качып жүрсүң эле. Кечегисе бир кандай адаштык да. Адашканбыз десең, бүтүн байылда калган тааныштар барды ойноп атат. Унусу кичине ишенгиптүүрөөк болду. Ойногондордун барып кызыгып көрсөң, байыл акчасын чыгарып атат. Кааласа ар күн, кааласа ар жума, күндөгүсүн күндө да чыгарып аткандар болду. Достук айылынын дагы бир тургуну 35 жаштагы Наима Окей платформага Узбековго чейин эле катталып, аз-аздан пайда көрүп турган. Интернетте акча табууну ага дос кызы сунуштаган. Телеграмга кирдим. Телеграмга киргенден кийин ошол Хусейн аркылуу Binance'ты да биз билбейт элек да. Анан Binance качать эттим. Binance Play Market'ten. Анан Binance'ты мындай кылып качать этесиң, SMS келет да, ошо Binance качать эткенимден кийин анан ошого М-банктан акча котором деди. Анан ошо М-банкымдагы акчамды Binance'га которуп, Binance'дан анан Хусейндин Binance'га акча котордум да. Канча салдыңыз? 15 000. Анан күнүнө $3 иштеп турат элек. Анан биринчи мындай кантип эле ишенбейбиз деп шонтуп аттык. Анан мен өзү немем да, экинчи группа инвалидтис немем бар, кагазымчы. Анан бир күн ошол немесинде келип калды. Инвалидтерге да акча төлөп беребиз депчи. Десе анан мен деле Хусейнге жаздым. Менде ушундай кагазым бар десем, паспортуңду, ошо кагаздарыңды сүрөткө тартып жөнөт деди. Анан ошолорду сүрөткө тарттым да жөнөтүп жүгөрсөм, мага 2 ай $60 акча салып берди. Анан мага акча салып берди, ушинтип мага акча салды десем, Хусейн айтып группага айтып кой деди. Анан айтып койдум, ушинтип акча которду деп. Телеграмда канча адам отурат эле? Телеграмда 3000ден ашык адам, 3000 ошонун ашык адам эле да. Бул Кыргызстан боюнчабы? Кыргызстан боюнча 3000 канча, Нарын, Талас ошондой. Наиманын айтымында Хусейн деп өзүн тааныштырган киши адамдар менен кыргызча десе кыргызча, орусча десе орусча, англисче десе англис тилинде баарлашып турган. Мен бир Хусейн менен сүйлөшөт элем. Анан дагы экөө бар эле. Бири неме, аял, бири киши. 4 киши бар эле аларчы. Төртөө тең бирок кыйын удалит контакт болуп кетти да. Жок болуп кетти. Ал группада кандай талкуулар болот эле? Эмне жөнүндө жазып турат эле ал? Ошо агитация кылгыла, эл чакыргыла, ушунчадан пул акча беребиз деп ошентип жазып турчу эдилер. Анан ушинтип агитация кылып, ушул немелеринде бир дагы агитация кылганда, бир мына ушул биздин айылыбыздан Бекжан деген бала менен ана жаштыктан неме Эмил деген bir бала урушуп кетти да, сен эмне агитация кыласың депчи. Агитацияда биз элди каяктан табабыз, мынча элди биз өзүбүз качып жүрсөк деп. Бул платформанын артында тургандар адамдардын сезими менен ойногон. Алар чек ара жаңжалынан жапа чеккендерди аяган эмес, тескерисинче үй жайын таштап кеткен баткендиктерди акыркы тыйынына чейин тоногусу келген. Хусейн өзү ким экен бул? Билбейм, телеграмдан неме кылды, сүйлөшүп, ирандыкмын деп, анан сага кантип ишенсек болот деп шондой десек, баягы Google'дан немесин көрсөттү, жашап аткан немесини. Печать этип, шерде жашаймын деп шонтуп жөнөттү, башка иштемкесин билбейм, ирандыкмын деди. Кебетесин билесизби, кандай киши экен? Кебетесин билбейм, бирок мен мусулманмын деп шондой деди. Анан неме деди? Ушинтип биз баягы тажик-кыргыз уруш болуп атты го, мен ушинтип тажик-кыргыз уруш болуп аткан жерлерге биз ушинтип жардам беребиз. Качып иштерде иштебеген элге деди да. 2023-жылдын январында каржы пирамидасын уюштурууга шектелип, Жаңы Жер айыл аймагынын мурдагы башчысы Саатбек Эгембердиев кармалат. Андан сырткары Окей платформасынан 28 киши жабыркаганы айтылып, зыяндын өлчөмү 5 миллион сомдон ашат делген. Кийинчерээк бул иш боюнча Бишкент айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы Бекжан Жалилов кармалат. Достук айылынын тургундары Эгембердиев менен Жалилов башкалар сыяктуу эле жабырлануучу болгонун айтышат. Бекжандар өздөрү да ошо башында ойноп,
Ахырда өзі да біз оқып çoqтай күйіп қалды да. Өзінің етағы бар екен, ошо етағы шығаран ақшасын қайрат өзіге салып көйтіріп бір жолы көйтіріп алам деген оймен салып ол да күйіп қалды. Негізде өсі деп шылып жазған, бирок негізде өсі Бекжандар емес да, бұлар емес да. OK платформаның OK Platform Club аталышындағы сайты олғын. Бұл доменді қарап шықсақ, ақшының Аризона штатының Феникс шарында қатталған болып шықты. Ал эми аталған сайтқа байланыштуу маалыматтар шылуунчулук менен алектенген башка дагы сайттарга алып барды. Ачык маалымат булактарынан бул иште шектүү катары өтүп жаткан Бекжан Жайлилов жана Саатбек Эгембердиевдин OK платформа менен байланышын таба алган жокпуз. Бизден алыстабаңыз, алдыда дагы бир чоң аферанын бетин ачабыз. Жабырлануучулар жашап жаткан үйүн сатып, ири кредиттерди алып, талалап жүрүп чогултуп келген акчаларын салышкан. Сөз Golden Cash компаниясы жөнүндө болуп жатат. Турция, Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан. И это только начало. Сегодня с Golden Cash пришло время сиять. Да! Бул каржы пирамидадан жабыркагандардын бири 65 жаштагы Калыскан Орунбаева. Golden Cash'ке $6.000 акча салган. Орунбаева арыз жазгандардын башын бириктирип, сот отурумдарына калтырбай катышып келет. Ал өзү үчүн эле эмес, эң биринчи сиңдиси Назимкан Орунбаева үчүн чуркап жүрөт. Анын бир тууганы 2 кабаттуу үйүн сатып, акчаларды Golden Cash'ке төккөн. Буну мага болгону өзүмдүн эле жердешим болот деп эле, жердешиң болом деп эле. Анан бир кыз келип эле мага мына момундай кылып эле же деп, бул кыздын аты Саипа Василь. Ошол келип эле мен сизге бир жакшы компанияны айтайын, кыйналып жүрөбүз, оорупта жүрөбүз, дарыланганда келдиңиз, анан дагы башка шарттар менен келдиңиз, жардам берем деп эле анан офисине чакырып калды. Офиси Рамада деген отельде 2-чи этажда экен. Анан кирип отуруп тааныштырып биринчи мага сиңдиңиз аркылуу квартира алып алыңыз, тиги арзан квартиралар бар, андай ар кандай дегендай азыр жеңилдик менен берген квартиралар бар деп квартираны айтты. Анан мен акчам жок дедим. Анан отуруп эле эже дагы бир алтын, күмүш, зергер буюмдарын алып келген бир компания келди. Ал деген аябай деген сизге өзүңүз пенсияда болсоңуз, анан шартыңызда жарыланам деп жүрөбүз, дагы башка шарттар менен келиңиз, ошого жардам болот деп, ушул Golden Cash компаниясы тууралуу мага түшүндүрүп берди. Мен кире албайм, иштей албайм дедим. Десем болбой эле отель Хаят отельге мени конференцияга чакырды. Өзүм эле барбай бир тууган сиңдимди ээрчитип алды, бирөөлөрдү ээрчитип алыңыз деди. Эми мындайда жакындарыңа келип, ошолар менен жакшылыгыңды жакындарың менен бөлүшкүң келет. Анан алар менен бардык, аябай жакшы болду. Өтө чоң залды арендовать этишкен экен. Анан ал жерден көпчүлүгү ошо Украинадан келген жаш деген мындай бизнесмен балдар чыгып сүйлөдү да. Компанияны ошолор ачкан экен. Анан Борис Смитский биздин президентибиз деди. Биз ошо отель Хаятка барганда Борис Смитский президент өзү келген жок, анын представительдери келген экен. Ошол биринчи чыгып эле мына ошол компаниянын финансовый директор экен. Бул Виталий Юрьевич Костюк. Ошол чыгып компания тууралуу, Golden Cash компаниясы тууралуу аябай жакшы маалымат берди. Элдер көп болду аябай. Андан кийин эле мына ушул Евгений Трофимчук деген Украинанын жарандары булар. Ушул чыгып өтө кенен компания тууралуу маалыматтарды беришти. Анан ал жерде ушул компаниянын булардан кийин эле биринчи презентационный выступленияны мына Чикаева Анаркуль баштады. Мен бул аялды көргөн эмес экем. Анан ошентип конференциясы жакшы болду. Аябай сүйлөшүп отурдук. Баарыбызга деген жакты, себеби дегенде именно мындай үйдө отуруп эле акча вложение инвестор болосуңар, инвестициядан силерге жума сайын акча түшүп турат деп бизге ошондой түшүндүрдү. Бирок анан 1 жыл бүткөндөн кийин ошол силер салган инвестициядан ошонун
пайызын аласыңар дивидендин, анан силерге алтын, күмүш, зергер буюмдар бекер калат деп. Элдерди көрсө ушундай кылып өзүнө тартуу жол экен бул. Аттуу баштуу эле деген биз билип жүргөн эле инсандар бар экен да. Бул компания Юстиция министрлигинин сайтында 2021 жылдын 9 апрелинде катталган. Компанияны Украинанын жараны 31 жаштагы Евгений Трофимчук негиздеген. Каттоо күбөлүгүндө Golden Cash зер буюмдарын жана сааттарды дүкөндөрдө сатуу менен алектенет деп көрсөтүлгөн. Иш жүзүндө Кыргызстанга Трофимчуктан башка дагы украиналыктар келген жана аларга каржы пирамидасын түзүүгө кыргыз жарандары да жардам берген. Команда Golden Cash Бишкека, да, под руководством Асель. Она самая большая, мощная и топ-лидер этой организации. Компанияны ачкандар акчаны алтынга салып инвестор болууга чакырган. Алтындын баасы биржада өскөн сайын дивидендтер түшүп турат деп убада кылышкан. Компания Ош шаарында да филиал ачып иштеп турган. Бул элдер үчүн бизге мыйзамдуу компания деп баарын алып келип офиске баарын даярдады. Анан ал жерге келип атайын зергер буюмдарынан бизге деген витринный магазин ачып берди. Магазинде буюмдар аябай жакшы, бирок өтө кымбат коюлган экен. Мен кийин ошону башында байкаган эмескен, кийин байкасам көрсө бүт эле ушул Анаркүл алып келген, офисте деле ушул таап берген. Бунун жанындагы бүт маселени юрист болуп бизде деген Ибраева Ная Бактыбековна иштеп жүрдү. Буну деле ушул Анаркүл алып келген. Нигде не даст ни 2, ни 3, ни 4. Только у нас, только в компании Golden Cash вы можете выиграть на 7-м ранге семейное путешествие на 4 человека. Вы готовы со всей своей семьей ехать? Бир жумадан кийин чыккан акча деген картага которулуп турду да, Оптима банк менен булар договор түзүштү. Элдердин көрдүм дивиденд түшүп атат деп элдер кийин квартираларын сатып салгандар болду, машиналарын сатып салгандар болду, карыз алып, кредит алып салгандар көп болду да эмне. Мен башагы $3,500 салынды. $15,000. $27,800 салгам. $15,000 санап алышты курс менен. $5,300 салгам. Я $2000 сам положил. Golden Cash'ты Кыргызстанга алып келгендер негизинен аялдарды тартып келип пирамида түзүшкөн. Себеби офиске зер буюмдарын коюп алып, компаниянын Түркияда дүкөндөрү бар деп ишендиришкен. Алтын турганда акчасыз калбайсыңар, салган акчаны 1 жылда 2,5 эсеге көбөйтүп аласыңар деген убада берилген. Акча салгандарды инвестор деп атаганы да булардын пайдасына ойногон. Адамдар чын эле алтындын акциясын сатып алдык деп кубанычы коюнуна батпай жүргөндө артынан адамдар келип жазыла берген. Башка дагы каржы пирамидасында эле Golden Cash да артынан көп адамдарды жаздырганга iPhone, чет өлкөгө саякат, алтын куймасын, кымбат баалуу унаа жана турак-жай беребиз деп убада кылган. Кийин каржы пирамидасын уюштургандар KG Gold деген экинчи компанияны ишке киргизген. Келишимдердин бир бөлүгү ушул компания менен түзүлгөн. Бул компания 2021 жылдын 30-июлунда Василь Жылла аттуу украиналыкка катталган. Golden Cash алгач Өзбекстанда ачылган. Зер буюмдарын саткан онлайн дүкөн катары иштеген. Ал убакта пандемия эми башталган учур эле карантинге байланыштуу адамдар үйүндө отуруп, айрым адамдар ишсиз калганда 29 жаштагы украиналык Өзбекстанда каржы пирамида түзөт. Бир жылдан кийин 2021 жылдын ноябрында Ташкент шаары боюнча милициянын тергөө департаменти чет элдик 5 жаранды кармайт. Аларга карата кылмыш иши козголуп, камакка алынган. Мына ушул окуядан кийин Кыргызстанда ачылган Golden Cash'тин лидерлери өлкөдөн чыгып кетип, компаниянын офистери жабылган. 2021 жылы арыз биз тараптан арыз түшкөндө, ошол арыз түшкөндө күнөөгө шектүү деп булар негизинен үчөөнү таап камакка алган. Алар Юсупова Айзерек, ошо бүт финансылык суроолорго жооп берип жүргөн. Анан ошол Golden Cash компаниясынын юристи Ибраева Ная Бактыбековна. Анан ошол офисте менеджер болуп иштеп жүргөн бала Азизбек уулу Айбек. Бул үчөөнү ошол мезгилде сразу деген камакка алышты. Дагы ошондой эле деген бул компанияны, Golden Cash компаниясын Бишкекке алып келген чоң лидер Чикаева Анаркүл. Бул ошол кезде эле, бул тополоң башталганда эле компания жабылат деп укканда эле бул Турцияга качып кетти.
Ошол боюнча бул азыр жок болуп жатат. Андан сырткары күнөөгө шектүүлөр деп ошол Украинадан келген жарандардын баардыгы болуп эсептелди. Алар өттү. Анан бирок булардын баардыгы качып кеткенге байланыштуу буларга дагы издөө салынды. Кыргызстандыктардын чөнтөгүн каккан KG Gold жалпы 14 000 сом салык төккөнүн ачык бюджет порталы көрсөттү. Ал эми Golden Cash мамлекеттик казынага 7 айда 166 000 сом төккөн. Бул каражат чын эле алтын саткан башка дүкөндөрдүн салыгынан 10 эсе аз. Golden Cash эч кимди аяган эмес. Ош шаарынын тургуну 72 жаштагы Чынара Кожоева Golden Cashке ипотекага төгүш керек болгон акчасын салган. 40 жыл мугалим болуп иштегенине акчага азыр өзгөчө муктаж. Мен берген $2500 салдым эле. Ошол айда эле жоголуптур да. Ошо биздин лидерлер билгенби, бирине бири шылтап, сен өткөзбөй деп атышкан да. Мен түшүнгөн жокмун. Мурда аябай асырышты, келе атасызбы, канча бересиз, келбейсизби, келе калың деп. Ошол эле айда өчүптүр. Кармалган камалып, мен одан кийин кыйрадан кийин билдик, 5-6 айдан кийин. Бере албай атат. Ошол эми ипотекага дагы акча төлөшүм керек. Балам ооруп калды. Балам деле иштей эле, студент эле. Эми ишке киргенде эле кайра ооруп калды азыр. Иштебей отурат, гемодиализге такси менен барып, такси менен келет. Тамак ашы болот. Кийим кечеси болот дегенде анан ипотеканы төлөй албай атам, квартираны алып коебуз деп коркутуп атышат. Golden Cash'тин өкүлдөрү Ош шаарында да семинар өткөрүшкөн. Кымбат баалуу ресторандардын биринде 100 киши чогулган. Ошондо Кожоева акча салса болот экен деген ойдо үйгө кеткен. Bir жылда эки эсе $5000 аласыз деди. Анан ойлондум да, аябай ойлондум. Ар кимге маслихат кылдым. Буларга ишенбейт элем мындайларга дедим. Анан $5000 кылса мен үйдүн кыйла карызынан кутулуп калам деп ойлодум да, анан тобокел деп салдым да. Анан жок дегенде зер буюмдарын алса сатып алат экенбиз да деп. Азыр ошондо эле дароо эле жабылганда зер буюмдарды жаап таштаптыр. Банктарды жааптыр бардыгын. Анан оозубузду ачып эми дароо отуруп калдык. Golden Cash деп турат. Биринчи 84.800 салдыса, анан кийин 42.400 салыптырсыз. Сиздин ошол чын эле 127.200'дү биз 279.840'а көбөйтүп беребиз дептир. Ошентип жазып турбу? Ошону доллар менен жазып турбу? Жок, сом менен жазыптыр булар. Муну аякачы? Муну банкка жазганбы, банктан? Банкты сиз $2500 салыптырсыз. Ооба. $2500 сиз көрбөйт. Осо KG Gold дегенге салыптырсыз. Пенсионер акча банк аркылуу которулуп жаткандыктан компанияга ишенгенин айтат. Уулу бөйрөгүн Түркияда алмаштырган, бирок саламаттыгы начарлай баштады дейт. Балам иштеп турса да өлүп кетсин дейт элем, ал бир аз акчаны. Эми биз үчүн өтө чоң акча болуп атат да бул. Кыйла чогулуп жүрдүк. Чогулуп самсалап, ээрчишип алып, буяка деп шаардык сотко барып, областык сотко барып, адвокат издеп, биз кытыйынтып просто чогултуп алып ошентип жүрдүк. Азыр деле келе кал мынча акча берип атабыз деп, президентти коюп алышат, муфтилерди коюп алышат. Мына биз алып атабыз мынча деп. Анан балам айтат, балам ушундайга дагы акча салса окшойт, төлөп аласыз деп. Сүйлөп аткан киши башка болуп атпайбы, алданып жүрө бересиз деп. Балам айтпай жасагам да. Балам эми кылдырбайт эле ошондой, жасатпайт эле. Мурда дагы алдангам 2-3 компанияга. Балаңызга пособие бербейби? Берет. 2000ден болот эле бу жерде, уже 5000 деп атат го. 2000 болот, 2000 азыр эмне келет. Өзүнүн дардарын беринде жетпейт. Эмне себептен азыркы учурда 3 сот алмашылды да. Бирок бириси ротация болду деп эле коюп жатат. Мен ойлойм, бул жерде ротацияга деле деген себеп эмес болсо керек. Себеби дегенде бул жерде башка бир себеп бар деп ойлойм. Себеби Жусупова Айзиректин апасы мурдагы жогорку соттун төрайымы Токпаева Айнаш экен. Ошол себептен мен ойлойм, сотторго бир аз болсо да басым жасалып жатабы. Азыркы учурда бул сотто? Азыркы учурда деле жогорку сотто иштейт, бирок төрагалыктан түшкөн. Жусупованын адвокаты Чынара Жакупбекова бизге комментарий берүүдөн баш тартты. Бирок ал буга чейин журналисттерге Жусупова техникалык кызматкер болгон деп, акчаларга тиешеси жоктугун айткан. Golden Cash'ке башкы прокурор Курманкул Зулушевдин бир тууган эжеси да $30.000 салганы белгилүү болгон. Зулушев муну өзү тасыктаган, бирок аны өндүрүп алууга көзү жетпегендиктен арыз жазуудан баш тартты деген.
Прокуратура Golden Cash'тен жабыркагандар 5000ден ашат деп маалымдаган. Ал эми аларга келтирилген зыяндын өлчөмү $3 миллион деп эсептелген. Бул иш боюнча 3 кыргыз жараны кармалган, дагы 5 украиналык жана 1 кыргыз жараны эл аралык издөөгө берилген. Украиналыктар кайда экенин жабырлануучулар билбейт, бирок издөдө жүргөн Анаркүл Чикаева Түркияга качып кеткен деп божомолдошот. Өзүмдү жаап жашырып кармап жүрбөйүнбү? Сыртыма монт кийинип алып жүрөм, жакшына коюп атпай, ичимде эмне болуп атканын билбейсиз экен. Тергөөдө Golden Cash каржы пирамидасынан 59 киши расмий жабыркады деп табылды. Аларга келтирилген зыян $400 000 чамалайт. Атайын биздин алыскы Казакстандан бери келген, ошондой эле биздин Кыргызстандан ушу биринчи дүйнөдө жок, эч жерде жок, биринчи инвестициялык компания ачып аткан атайын ушундай Solon компания келди. Кыргызстанда акыркы 2 жылда кыймылсыз мүлккө болгон баа кескин жогорулады. Албетте ар бир үй бүлө эртерээк үйлүү болсом дейт. Ал эми шылуундар бул жагдайдан пайдаланып, каржы пирамидаларын уюштуруп жатышат. Алдыда коңшу Казакстандын жарандары уюштурган каржы пирамидасын ачыктайм. Себеби мындай убадага адамдар кантип ишенди деп дагы деле таң калып бүтө албай турам. Алдамчылыкты казак жарандары Айнур Бекежанова менен Зауржан Бекежанов ишке ашырат. Юстиция министрлигинде 2021 жылдын 15 сентябрында Бекежанова Айнур Жайбековнага биринчи инвестициялык трейдинг компаниясы жоопкерчилиги чектелген коому катталат. Ишмердүүлүгүн финансылык ортомчулук деп көрсөтөт. Айнур менен Заур аялы менен күйөөсү болушкан, бирок бири-бирин бизнес өнөктөш катары тааныштырып, Заур Бекежановду Артур Исупов деп аташкан. Адамдар бул каржы пирамидасы тууралуу Пирамида телеканалында 2021 жылдын сентябрында берилген түз эфирден улам билген. Атайын, ушу Кыргызстанга биринчи инвестиция киргизип, бул дүйнө жүзүндө жок, эч жерде жок. Ушул Кыргызстандан гана жаңы башталып аткан. Бул эч кандай пирамида эмес экен. Бул жөнүндө биз дагы тактап маалымат алып чыктык. Ошондуктан баарыңыздар тең экранга жакыныраак келип, бул жөнүндө толук маалыматты алсаңыздар болот экен, урматтуу телегөрүүчүлөр. Вот почему сегодня много финансовых пирамид, будем говорить именно здесь у нас в Кыргызстане. У людей больших доходов нет, а люди хотят обогатиться. Бир сааттык эфирде Бекежанов компаниянын IPO аттуу программасы тууралуу учкай гана маалымат берген, бирок ал эмне экенин, акчалар кантип көбөйүшүн түшүндүргөн эмес. Наш клиент понимает, вот здесь самое важное, я хочу обратиться, наш клиент понимающий инвестор, он понимает, во что он вкладывает деньги. Эфирде офисинин дарегин 3-4 жолу кайталап, ошол жака келсеңер баарын түшүндүрөм деп кутулган. Айылдагылар көрүп атышыптыр. Эмне кылса болот? Силерге акча алып барыш керекпи? Кандай дейт? Очень хороший вопрос, когда касается уже как приносить. Мы полностью открыты официально в юстиции. И скажу вам больше, даже у вас в любом банке, чтобы счет открыть, нужно, чтобы ваша налоговая дала справку именно в этот банк. Поэтому мы открыты официально на 100%, не переживайте. У нас все супер. 2022 жылдын март айында Айнур Бекежанова камакка алынган. Бирок Заур Бекежанов Кыргызстандан качып кетүүгө үлгүргөн. Биринчи инвестициялык трейдинг компаниясына козголгон кылмыш ишинде жүздөй жабырлануучу бар, зыяндын суммасы $177 000. Жабырлануучулардын адвокаты Замир Узенов эл кантип алданып калганын жана соттошуу кандай өткөнүн айтып берди. Өтө тажрыйбалуу жана Заур Бекежанов 2 жолу соттолгон адам Бишкекке келет. Хочу заниматься бизнесом, обратился в банк. В кредите мне отказали, хотя сумма займа была небольшая. Причиной отказа было то, что ранее судим. Ал өзү келет да, бул жерден бир райондон офисти арендага алып, ижарага алып, ошол жерден жанагындай жарнактарды илип, ушундай компания, ушундай иштейбиз, ал жерде ушундай жакшы пайызда акча төлөп беребиз деп туруп, элдерди ошол жерде топтойт. Анан мунун эң негизги ролу эмне болгон? Жана агенттик программада башка компаниялардай болуп, сразу эле келип эле $10 000 төлөгүнүң суммаң канча чоң болсо ошончолук пайызы көп болот деп элди баягы чочуткан эмес да. Булар башында эле мынтип айткан. Болгону гана силер $100 төлөйсүңөр. Анан 64 адам топтолот да. 64 адам $100 төлөгөндө $6400 болот. Ошонун 25%ын ошо биринчи төккөн адам алат деп ушинтип булар айтканда. Ошондо жанагы адам биздин жарандар $100 төлөп $1000 ашык акча көрүп атпайбы ортодочу. Ошого булар ошого илинген да. 2 айдын ичинде акча топтолгондон кийин булар баягы экинчи этапка өтөт. Ал жерде биринчи агенттик эмес ба, $100 деп. Ошондо элдер көрсө суммасы аз эле экен, бирок пайдасы жакшы экен деп туруп, элдер көбөйүп кеткен да, топтолуп.
Анан баягы уже 64 адамга жетип булар акчасын бере турган учурга келгенде жанагы Айнур Бекежанова пайда болот. Аялы келет бул жака. Келет дагы биздин юстициядан жанагы биринчи инвестициялык компания деп каттоодон өткөрүп, булар уже анан келип элди баягы топтолуп калган өзлөрүнүн адамдары бар да. Ошонун баарын жанагындай ачылган офиске чакырып, ошол жерде мына биз деген таза иштейбиз, биз мыйзам чегинде иштейбиз, мына биз Кыргызстандан компания ачтык деп туруп, анан ошентип баягы элдерге жана каттоо кагаздарын көрсөтүп, биз эми $100 менен иштегенде бул болбогон эле өлчөмдөгү сумма болуп калат экен. Давайте неме кылалык. Биз түшүндүк, биз изилдедик. Силер оказывается Кыргызстанда мындай үй шартыңар, үй алганга мүмкүнчүлүгүңөр жок экен. Биз ошол жактан силерге жардам беребиз. Биз силерге үй алып беребиз деп туруп, жана экинчи программасын киргизет булар. Мой дом деген программаны ишке ашырат да. Ошол жөнүндө сөз кыла баштайт. А жана $100 төлөп койгондор, аларга айтат, силердин ошо төлөп койгон $100 биз ошо Мой домдун программасына которуп коебуз. Анан ал жерден Мой домдун ал жерде анын эрежеси кандай болгон? Булар мынтип айтат. Силер өзүңөр каалаган $50,000 болобу, $100,000 үй болобу, ошону тандагыла деген да. Кандай кайсы суммада үйдү аласыңар деп. Анан силер ошол мисалы $100,000 үйдү таба турган болсоңор, ошонун 7%ын силер 6 айдын ичинде график менен акчасын төлөйсүңөр деген да. Анан ошону график түзүлөт, ал жерде договор стабильности деген бар да. Ошондо баягы силер 6 айдын ичинде жанагы 7%ын баягы создук турбай, учунда төлөп турсаңар, биз кийин калган 93%ды биз компания төлөп беребиз да, силер жанагындай кыялданып жүргөн үйүңөрдү аласыңар деген да. Ишти караган Октябрь райондук соту казак жаранын 15 жылга эркинен ажыраткан. Бекежанова келтирилген зыяндын ордун толтурууга да милдеттендирилген. Кийин бул чечим шаардык сотко даттанылып, шектүүнүн жаза мөөнөтү 5 жылга кыскарган. Ошентип Бекежанова 10 жылга кесилди. Адамдар, ошону жасаган адамдар чет мамлекеттин жарандары болуп атат. Которулган жанагы счет деп өзүнүн эсебин берип чыгып кеткен акчанын баардыгын чет өлкөгө кетип атат. Ушундай болгондо тергөө деген жок дегенде өзү мыйзам чегинде каралган 2 айлык мөөнөттө тергелиш керек болчу да. Бирок 2 айлык мындай объем, өзүнүн массасы жагынан мындай чоң иш болгондон кийин бул ишти тергөө органдары жок дегенде бир 3 ай 4 ай тергеш керек болчу. Бул боюнча соттук отурумда мен бир нече жолу айттым. Бул жерде кантип, мисалы үчүн биздин азыр негизги максатыбыз жабырлануучу келтирген мүлктүк зыянды кайтарып алуу. Биз бул Бекежанованын соттолуп 10 жылга 15 жылга соттолуп кеткенин деле бизге кереги жок. Бул бизге эң негизги, бул бизге ошо келтирген мүлктүк зыянды ордуна коюп берүү. Соттошуу маалында жабырлануучулар эркинтоо кезине маек курушкан. Анда көпчүлүгү үй алгысы келип, каржы пирамидасына туш болуп калганын айтышкан. $1,800 бердим. Анан ал мая айтып калды да $650 калды деди. Мейли анда кичине чогултайын деп анан мартта келдим. Келсем уже жабык. Мен өзүм инвалид балам бар, үйдө отурат, ал 28-те баламчы. Инвалид болуп, эпилепсиясы бар, ишке кетем мен. Келгиче переживать этесиң да, эмне болду, кулап калдыбы депчи. Ушинтип аябай эме кылса карабайсыңар, бизди ыйлап ушинтип атат. Берсин бизге ошо акчабызды кайрып берсин. Биз кечке колубузду сууга салып иштейбиз. Пилип кылып. Ошол мен да ошо эмелерге кайрылып кетем. Урматтуу Нуркожоевич, биздин акчабызды кайрып берсинби ошо. Баары мыйзамдуу деген Бекежановдор жада калса 18 жашка чыга элек бала менен келишим түзүшкөн. Договор түшкөн, Шарапат эже деген түшкөн мага. Сен боло берет деген, ата-энем катыштыгы жок эле. Ата-энем айылда болгон үчүн мындай сен баары 18ге чыгасың да деген, чыкпай койбойсуң, чыгасың деген мен договор менен мага эме алган. Сен тамга тура бер деген $3,150. Биринчи $1,750 салгам. Ар ай сайын $350 5 ай салдым. Сот айыптуу чечим чыгарганы менен Бекежанова $177,000 өз ыктыяры менен төлөп береби же 10 жылын түрмөдө өткөрөбү?
аны азыр эч ким айта албайт. Кыргызстандыктарды сызга отургузуп кеткен чет өлкөлүктөр көбүнчө адамдарга тааныш эмес терминдер менен сүйлөп, Америкадагы фондалык биржадан кеп кылышкан. Шылуундар көбүнчө трейдинг, акция, инвестиция, криптовалюта, токен, биржа, биткоин, Binance аттуу сөздөрдү колдонуп, элдин башын айланткан. Шылуундар ачкан компаниялардын ар биринин Play Market'те көчүрүп алчу тиркемеси сайты болгон. Мен программист Азамат Ахматов менен сүйлөшүп, элди да кызыктырган бир катар суроолорду бердим. Азыр мисалы карапайым эле адамдарды алсак, айылда отуруп эле анан ошол жака бир финансовый пирамида келди, анан алар айтып атат да, акчаңарды силер азыр Binance аркылуу которосуңар деп ошентип айткандан кийин алар Binance'тан аккаунт ачып, анан өзү билгенчелик пайдаланып, анан кийин акчаларынан жок калып атат. Мындай учурда сиз карапайым адамдарга кандай кеңеш бере аласыз? Алар криптовалюта дегенде ушинтип барып эле аккаунт ачып пайдаланыш керекпи же эмне кылыш керек? Алар биринчиден баягы текшербейт да, текшербейт. Эки нерсе бар, бир билбеген нерсеңи кылбасаң жакшы. Жакшы билгендерден сураш керек, түшүнүш керек. Экинчиси текшеришпейт. Мен мисалы программист катары ошондой бир приложение жасап кое берем, мисалы же мисалы сайт эле жасайсың, мисалы Binance сыяктуу эми ал чоң жумуш, бир жерде көп акча урдай турган болсо анда алса болот да. Мен кандай алмакмын да. Сайт ачасың, биржа сыяктуу болуп калсын, анан фейк болуп туракчы. Анан приложение ачасынан данный мага отургондо ошо акчасын бият урсуп кое берем. Акчасын көбөйтүп кое берем. Көбөйүп атат депчи. Ал жөнүндө данный да мага айырмачык да. Мен мисалы код жазып коем, мисалы күнүнө мисалы 5% көбөйсүн, же болбосо рандомно көбөйсүн, 1%тен 50% чейин көбөйсүн, кимге кандай попал болсун деп туруп код жазып коем. Анан ошентип ал көбөй берет. Эл карайт да, приложение жасап коем да, ал меники да. Карайт дагы мен акчам көбөйдү отура берет да. Бирок акча чыгара албайт. Жок, ал жерде акча жок да. Ал жөн санда. Ошо криптовалюта болобу, трейдинг болобу, булар боюнча договорлорун көрөсүң да. Келишимдерин карасаң, келишимдеринде так эле жазылып турат. 6 айдан кийин мынчага көбөйөт. Мынча акча салды, мынча акча алат деп. Анан ошол кишилер ошол келишимди да карап атканда мен ошондон ойлодум да, булар кантип кепилдик бере алат, акча ушунчага көбөйөт депчи. Анда 100% бул алдамчылар, себеби эч кандай бизнес дүйнөсүндө сага эч ким гарантия бере албайт да. Андай дүйнө жок да. Мынча айдан кийин мынча акча болот деген эч кимде жок. Болушу мүмкүн эмес да. Бирок ошо стабилдүү көрүнгөнү менен ошо жагы жакшы болуп атпайбы? Стабилдүү көрсөтөсүң, көп акча көрсөтөсүң, көп акча чыгат деп. Ал элдерге кызык болот да, сезим менен ойнойсуң, элдер болсо жыргап акча утат экен. Ички иштер министрлиги Медиахабка 2023 жылдын 8 айында финансылык алдамчылык боюнча 149 кылмыш иштин тергөөсү аяктап, соттук кароого жиберилип, дагы 93 кылмыш иши тергелип жатканын маалымдады. Быйыл каржы пирамидасын уюштуруу беренеси боюнча жаза күчөтүлдү. Эми каржы пирамидасынын маалымдоо каражаттарын жана интернет ресурстарын пайдалануу аркылуу ири өлчөмдөгү зыян келтирүү менен коштолгон финанс пирамидасын ачык жарнама кылгандарга 150 000 сомдон 200 000 сомго чейин айыппул салынат. Себеби буга чейин социалдык тармактарда каржы пирамидаларын ырчылар, маданият кызматкерлери, блогерлер байма-бай жарнамалап келген. Ал эми укук коргоо органдары каржы пирамидасын уюштургандарга эл арыз менен кайрылгандан кийин гана иш козгоп жатат. Ага чейин мамлекет финансылык алдамчылыкты көзөмөлдөй албай жатканын моюнга алуу керек. Айрыкча чет элдиктер аралашкан каржы пирамидаларында акчаларды эбак эле сыртка алып чыгып кетишкен болуп жатат. Кээ бир шылуундар акчаны кайтаруунун ордуна 5-6 жыл отуруп чыгам деп сотту атайын созулуктурушат. Кызамык, гепатит, шал оорусуна каршы вакцина алгандай, ар бир адам алдамчылыкка каршы да иммунитетти иштеп чыгышы керек. Каржы пирамидасы тууралуу берүүнү мен Эльвира Султанмурат кызы даярдадым. Медиахабтын бардык социалдык тармактагы баракчаларына жазылыңыз, бул видеого комментарий жазыңыз, бөлүшүңүз. Анткени мындай берүүлөр башка адамдарга дагы жетсин, башка адамдар дагы алданып калбасын. Өзүңүзгө сак болуңуз.